Азыркы сөз Калпаев Бакчар Алиевичте. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, атайын эки фракциянын жыйыны чогулуп, Эдил Жолдубаевич 15 мүнөт отуруп кетип калгандыгы бул кандай түшүнүксүз болот дейм да. Эфирге барам дейби, интервью берем дейби, берде 30-дан ашык депутат чогулуп алып, берде жөлөк пул маселе турганда, социалдык маселелер республика боюнча орчундуу болуп атканда, депутаттарды сыйлабай, элди сыйлабай, мыйзамды сыйлабай кетип калган Эдил Жолдубаевич жоопко тартылабы? Өкмөттүн эрке баласы болду го бул. Бүт бар Эдил Жолдубаевичка суроо беребиз деп отурушат азыр. 20-дан ашык депутат жазылып. Буга чейинки Эдил Жолдубаевич ушул жыйынга катышышы керек эле. Жогоруда кесиптешибиз туура айтып атат. Эң маанилүү, эң көйгөйлүү, эң ушул жакта элден көп келген кайрылуулар ушул социалдык блокто да. Анан ошонун эң жооптуу адамы бүгүн эң негизги жыйындан кетип аткандыгы бул ушул тармактагы акыбалдын абалына карата мамиле деп бааласак болот. Азыр биринчи пособия боюнча токтололуп, буга чейинки отчетторуңуздарды көрдүк, докладты көрдүк. Мына жерге брошюркаларды таратыпсыздар. Канат Латипжанович, эми мына кагазда жазылып турат да. Ушуну сиз ушул тармактын өкүлү катары, жетекчиси катары кандай баалайсыз? Ушул көппү, азбы ушул талаптар? Бир бетине батпай, экинчи бетине дагы жазыпсыздар да. Бюрократия мына ушул жерде көрүнүп турат да. Кандай дейсиз, ушул бюрократияга киреби? Бүгүн ушул сиздердин эрежелер бюрократиялык көрсөткүчтүн сап башында турат десек болобу ушуну? Улукбек Кырбекович, буга чейин мен айтып кеттим. Бул жаат өзү негизи реформа, терең реформага муктаж. Азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Сиз туура маселени көтөрүп атасыз, мен сиз менен толук менен макулмун. Чогуу ошол реформалардын үстүндө иштеп туруп, бир мындай действенный механизмди иштеп чыксак жакшы болот эле. Мына бул жакта пособия боюнча эң көп кайрылуулардын бири ушул да. Анан бул жерде жазып атасыздар, паспорт, күбөлүк, чет өлкөлүк жарандарга ишеним кат, соттун чечими, ВНЖ жана башка талаптар да. Ушуну кыскартып эле мына санарип деп атабыз. Жөн эле паспорт, күбөлүк жетишсизби мындай? Ушул паспорт, күбөлүк менен эле анан калганын мына түндүк тиркемесин неге пропаганда кылып атабыз? Түндүктү неге биз баары бир мамлекеттик органга киргиздирип атабыз? Ушул түндүк жетишсиз болуп атабы сиздерге? Ушул түндүктөн алып албайсыңарбы ушул тийиштүү керектүү документтердин баары? Негизи азыр сиз айтып кеткен документтердин баары ошо түндүк тиркемесинен эле тартылып чыгарылат. Эмнеге бул жакта талап кылынуучу документтер деп туруп, кагаз түрүндө деп талап кылып атасыздар? Жок, маалымат катары ошол жерде жазылат, ушундай документтер керек. Кээ бирлөрү түндүктүн ичинде бүгүнкү күндө тилге каршы жок, ошондуктан ошол жазылып турат ал жерде. Анда мен сизге так айтайын мына. Азыркы докладыңыздарда 6 айдын ичинде талап кылынып атат. Тийиштүү кагаз түрүндө кайрылуу, туурабы? Туурабы? Арыз. Ушул кандай деп ойлойсуз? 6 айлык мөөнөт азбы, көппү? Жагдайга жараша болот да. Маселен, мына үй бүлөлөр үчүн, жаңы ушул чет өлкөдө жашаган мигранттар үчүн ушул 6 айлык мөөнөт кандай болот? Кыска маселе эмнеде болот? Маселе убакыт тар болуп атат да. 6 айлык учурда эч бир жаран бул мөөнөттө жетишпей атат. Ошон үчүн жеңилдетилип, ушу 6 айлыкка дагы критерий кошуп койбойлубу? Өтө мындай бир жанагындай өзгөчө абалды эске алуу менен айрым учурларда кабыл алынат деген жол. Сиз азыр бала береке боюнча айтып атасыз да. Ооба. Бул бийик тоолуу зоналарда жашаган жашоочуларына төлөнөчү акча каражат. Андыктан эми сиз азыр айтып атасыз, миграцияда болсо ал автоматически чыгып калып атпайбы? Ал бийик тоолууда болбой эле калып атпайбы? Ал ошол жерде туруп жашаш керек. Бийик тоолуу аймактарда.
Анан мына эме боюнча, экинчиси миграция маселеси боюнча. Негизи Латип Жанович, могу бюрократиялык кагаздарды кыскартыш керек. Эң негизгиси ошол паспорт, көлүк менен эле калганын ошо түндүктүн алкагында ишке ашырыш керек деп ойлойм да. Миграция боюнча көптөгөн мигранттар ушул тармакта биздин депутаттар да ушул маселе боюнча айтып кетип атат. Негизи могу реестр 260 федералдык закон боюнча ушулга өзгөртүүлөр кирди. Учурда канча биздин мигрант реестрге кара тизмеге түштү? Реестрде бүгүн Соңуз урматтуу Улукбек Карабекович, негизи бүгүнкү күндө 26-жылга январга 34.786 жаран бар реестрде, контролируемых лиц. А сиздер 128 миң Ал 2025 жылы. Азыр ошо январга карата 34.786. Бул эми саны өзгөрүп турат деп ар дайымчы. Жылдын аягында ошо көпчүлүк биздин жарандарыбыз чыгып кеткен болчу. Өзүнүн жанагы миграциялык тарыхты жаңыртуунун негизиндечи. Ошого байланыштуу ошо РКЛдин саны азыр азайып калды. А канча мигрант реестрден чыкты? Өзү Россиядан чыкпай 2025 жылы 39.096 жаран Россиядан чыкпай жанагы Монапустун эрежелери менен ошакта кагаздарын иреттеп калган болчу да. Тышкы иштер министрлиги ушул маселе боюнча реестр талаптары боюнчачы кандай иш алып барып атасыздар? Мисалы, жеңил эле мындай бир жеңил укук бузуулар боюнча. Анан ошону чыгарыш үчүн бүгүн федералдык закон 260 статьясы боюнча бүгүн сот эмес, ички иштер кызматы ушуну чыгарып коюп атат да. А ушул боюнча сиздер мына эл аралык адам укуктары боюнча ошол эле учурда соттон өзүнүн далилдөө мүмкүнчүлүктөрүн чектөө боюнча канча мигранттарга көйгөй жаратып атат? Ушуну кандай кылып сиздер иш алып барасыздар? Анан ушул реестрден чыгуу механизмин кандай болжоп атасыздар? Кантип жардам берип, кантип чыгарып атасыздар? Урматтуу Улукбек мырза, туура маселени көтөрдүңүз. Негизи ошо мен жогоруда айтып кеткен 22-январда мен Россия Москва шаарына барып келгем. Ошол жерде Россия Центральная Азия деген платформанын негизинде бизде чоң кезигүү болгон. Ошол жерде Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин өкүлдөрү болгон, тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү болгон. Ошол жерде биз реестр контролируемых лиц боюнча маселени көтөргөм. Ошол жерде эки тараптуу мен кезигүүнү жүргүздүм. Россия миграция департаментинин орун басары менен ал дагы айтты, бул негизи жаңы механизм, жаңы система. Эгерде ошондо бир каталар болуп калышы мүмкүн, чет өлкө жарандарга караштуучу. Ошого байланыштуу биз алар менен бирге сүйлөшүп алдык. Эгерде биздин жарандарыбыз кайрылса, алар тышкы иштер министрликке кайрылса мүмкүнчүлүгү бар, же биздин элчиликке кайрылса болот. Ошонун негизинде ар бир биздин жарандын маселесин жеке чечкенге биз даярбыз да. Түшүнүктүү. Эми бул тармакта жарандардын көп кайрылуулары, мигранттардын көп кайрылуулары болуп атат. Ошону эске алышыңыздар керек. Жарайт, эске алабыз. Анан дагы бир маселе, мына чет өлкөдөгү мигранттардын уул кыздары пособияга чыгуу үчүн көптөгөн бюрократиялык маселелер жаралып атат да. Ушул боюнча дагы кандай ушуну жеңилдеткенге болобу? балдар менен ошол тарапта жүргөндөрдү айтып атасызбы? Мисалы үчүн чет өлкөдө ата энеси жүрсө, же болбосо ата энеси эмес ошол жакта чогуу чет өлкөдө жашаса, бирок жарандыгы бул жакта болгон жарандар. Эми бул жөлөк пул заявительный характердин негизинде бериле турчу каражат законный представителеби же ошо карап отурган адамы кайрылса, талаптарга ылайык келсе, ал чегереле берет. Ал жерде эч кандай эме жок, тоскоолдук. Анан акыркы суроом болсун, бул жанагы жалпы биздин мугалимдер менен дарыгерлердин айлык маяналары. Ушул боюнча бүгүн ушул дарыгерлер, мугалимдер ГИКтен үй ала алабы? Мүмкүнчүлүгү болобу ошолорго? Мен жооп берип коем. Бул жерде эч ким ГИКтен жок болсо керек. Финансы министринин орун басары да очередке туруп алса болот. Биздин мугалимдер эмлемесиле башы биздин өлкөдөгү жарандар. Жок, мен именно ошо мугалим менен дарыгерлерди айтып атам. Ала алат. Бүгүн эмгек акысы ошого жетеби, өзүнүн айлыгын ала алабы?
эми айлык акы боюнча президенттин айткан нуктубузду азыр 100%ке көбөйтүү боюнча биз иш алып барып атабыз. 1 апрелден баштап көтөрүлөт. Буну эмне үчүн айтып атам? Мисалы, укук коргоо органдарында бүгүн 20 жылдан кийин мына пенсияга чыгат да. Укук коргоо кызматында иштеген биздин жарандар, булар эмне кылып атат? Ошол мотивация болуп атат. 20 жыл чыдап ошол тармакта иштеп пенсияга чыгайын деп атат. Ошону менен пенсияга чыккандан кийин дополнительный айлык акы менен, кошумча пенсиясы менен акча каражаты жакшы болуп атат бул жарандарда, кызматкерлерде. Анан биз мугалимдер жетишсиз деп атабыз, дарыгерлер жетишсиз деп атабыз, айлык майнасын көтөрүшүбүз керек деп атабыз. Бир механизм катары сунуш ушул. Ушул сыяктуу эле мугалимдерди дагы, дарыгерлерди дагы укук коргоо кызматынын өкүлдөрүндөй 20 жылдык бир атайын мөөнөт коюп, аларды дагы пенсияга чыгаруу маселесин сунуштайт элем. Эмне үчүн дегенде, ошол пенсиясына чыккандан кийин өзүнүн кошумча айлык майнасы менен бүгүнкү ошол ГИКтен үй алганга, ошону төлөгөнгө эркин аларда бир мүмкүнчүлүк түзүлөт эле да. Анан бул тармакка кызыккан, бул тармактын сапатын жакшыртканга, жакшы биздин уул кыздар ушул тармакка билим алганга кызыгып, перспективаны көрүп, анан ушул биздин эң маанилүү тармактарыбызда кадрдык көйгөйлөр, анан сапаттын көтөрүлүшү жакшы болот эле. Ушуну дагы бир эске алып, ушуну дагы бир иштеп көрсөңүздөр деген ой. Рахмат.